Амансыздар бардыктуу телекөрүүчүлөр, кутмандык ушуга кечиңиздер менен кайрадан сиздер менен 7 каналдагы таланттуу апалар теле программасынан көрүшүп жатабыз. Ар жекшемби сайын биздин таланттуу апалар сиздерге жагымдуу маанай тартуулайт. Андыктан бүгүн дагы 1 саат бою биз менен бирге болуңуздар. Тынчтык керек карыга да, жашка да, тынчтык керек кайынга да, ташка да. Апа күнү жан-жаны бар, өксүгөн кадектерден кадимкидей жаштамак. Тынчтык керек назик гүлдөргө, найсенин шат күлкүсүнө. Агып жаткан сууга да тынчтык керек, асманда учкан акууга да. Согуш болсо пат ойгосун барынын, асман жердин ортосуна чуу салат. Тынчтык керек назик гүлдөргө, найсенин шат күлкүсүнө. Болсо бардык нерсе жетимдей калар, анык курган солуп жетилбей. Тынчтык керек, тынчтык керек, андыктан күнү бекут турsun үчүн тепилбей. Тынчтык керек назик гүлдөргө, найсенин шат күлкүсүнө. Бүгүн биз дагы бир кыргыздын керемет жеринде отурабыз. Өзүңүздөр билгендей, 9 жолдун тоомунда, ошол жолдун боюнда Татынакай шаарча бар. Ал Шамалды Сай шаары. Ошол Шамалды Сай шаарынан чыккан Гүлкайыр апалар тобу бүгүн сиздер менен эфирде бирге болот. Өнөрүн тартуулашат, ырдашат. Эң башкысы сиздердин көңүлүңүздөрдү ачат. Азыр менин жанымда отурган ушул жалпы топтун мүчөлөрү биздин таланттуу апалар. Саламатсыздарбы апалар? Бүгүн эфирден сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Мынакей бүгүн сиздер менен 7 каналдан жакшынакай ыр суналык, сиздер менен бирге жалпы элдин көңүлүн көтөрөлүк деп атайын 7 каналда таланттуу апалар теле программасы ошол Шамалды Сай шаарына келип отурат. Гүлкайыр тобу менен алардын талантын, кол өнөрчүлүгүн деги эле эмне иш кылып атат, ошол боюнча кененирээк маалымат алалы дедик. Адегенде мына ошол топтун жетекчиси, мына ошол топту алып жүргөн, апалардын башын бириктирип, ырдатып, көңүлүн ачып жүргөн, негизи эле баардык иштерде активный катышкан биздин мынакей Гүлкайыр тобунун жетекчиси Гүлсүн апабыз отурат. Апа, саламатсызбы? Шамалды Сай өзү кандай жер?
Шамалды сай өзі балдай жер. Қанша жерге барбадық, таппадық тақыр мындай жер деп айтмақшы. Шамалды сай шаршасындағы Гүл Қайыр тобының атынан сіздерге таң менен қоша таңқы чолпон сыңары нұрын чачқан жалынды салам айтабыз. Ай рахмат, мына ошондой апабыз күйлүү бир өзгөчө бир саламдаш десек болот. Бул ырды өзүңүз жазгансызбы же атайын бирөөнүкүн жаттап алдыңызбы? Бул ырды мен ушу таланттуу апалардын тобун түзүп жатканымда кандай кылып ушул ырды кандай болуп чыксак экен деген план менен, ой менен жүрүп, анан өзүмдүн калемиме таандык. Өзүм ушул кыздарга ушул ырларды тандап, ушул ырдын калемин өзүм жазып, оонго салып ырдап чыктык. Bunun oonu dagы барбы? Оonu дагы бар. Оonu дагы, сөзү дагы бардыгы өзүбүзгө таандык. Бул эми кыскасы биздин гимнибиз. Мына ошондой ар бир апалардын өздөрүнүн гиминдери бар, өздөрүнүн ырлары бар. Ошол эле убакта апалардын чымындары учуп, ушундай ырларды жазып турат, оон жаратып турат. Негизи эле ушул таланттуу апалар телепрограммасына катышкан ар бир апа ушундай таланттуу да. Анан сиз жетекчи катары айтсаңыз, ушул апаларды жаңы кошуп атканда, жаңы ушул топту түзүп атканда, булардын талантын, өнөрүн кайдан байкадыңыз? Ыргашыктуу экенин, сахнада алып жүрүүсү кантип байкадыңыз ушуларды? Кантип чогулттуңуз? Бул эми өнөрдү сүйүп, ушул ырды сүйгөн адам бул ырдын, өнөрдүн тегерегинен өзү айланып кете албай калат экен, мына мага окшоп. Мен деле ушул жаштайыман кичинемден ушу өнөрдү сүйүп, ырды баалап дегендей жүргөн адамдардын бири болом. Мына ушул күнгө чейин мен ырды сүйөм, дагы эле ыр үчүн бүйөм. Ошолордун, ушул кыздар жанында турган кыздардын баардыгы ошо мен сыяктуу. Мен ошон үчүн ушулардын таланттарын баалайм. Таланттары ыр эле эмес, бардык эле нерсеге шыктуу, бардык эле талантка, өнөрдү. Таланты бар үчүн мен ушул кыздарды жетелеп эфирге чыктым. Таланттарын байкап, өнөрлөрүн байкап, анан ушул топко коштум дең. Азаматсыздар, жалпы апаларга ыраазычылык билдирели. Ушул топто ырдап, жалпы биздин теле аркылуу, биздин YouTube канал аркылуу жалпы элдин көңүлүн көтөрүп атасыздар. Сиздерди көргөн, сиздер үчүн канча каалоо тилек жазган биздин көрүүчүлөр арбын. Ошондуктан жалпы биздин көрүүчүлөрдү күттүрбөй, сиздердин аткарууңуздарда бир ыр угалык. Андан кийин кайрадан биз маегибизди улантабыз. Жашартып жаратканым берсе эгер, бүт болгон байлыгымдан кечер элем. Сан жеткес төшөгүмдү өзүм алсам, апаке кадырыңа жетер белем. Жүрөктүн суусу болсо берер элем, картайбас болуп апа ичер белең. Аламдын алпы болуп жаралсам да, бир жолку азабыңды чечер белең. Беремин деп
жақсы өлбөстүктүн тапсам эгер жүзүңдү бұрыштардан сактар элем дүйнөнү төрт кыдырып көттөрсөм да апаке ак сүтүңдү актар элем бактылып жанар кезиң картайып ачы урмат сый табар кезиң картайып ачы апаке ак сүтүңдөн айланайын ак жолук салар кезиң картайып ачы урмат сый табар кезиң картайып ачы жазира жасыл килем бөрнөк деген туған жерге дарыйға жер жетмеген сар жайлауым кең өлкем ал дели бер аялай бер сен деп келем сағынып шөлдеп келем сар жайлауым саумалдулық қолдайдарың салқын самал баурайларың таялаған беу туған жер сағындырған сар жайлауым саумалдулық қолдайдарың салқын самал баурайларың таялаған беу туған жер сағындырған сар жайлауым арымсың ата қоныш жасыл мекен уланың міне мені сенің қасыңда өткен сар жайлауым басқаның жері иығын не қылайын жері иығы өзің қасыңда өткен сар жайлауым саумалдулық қолдайдарың салқын самал баурайларың таялаған беу туған жер сағындырған сар жайлауым саумалдулық балдайдарың салқын самал баурайларың таялаған беу туған жер сағындырған сар жайлауым жадырап жұтайы жол тау самалын оседі ғой сағынып аңсағаным сар жайлауым өлідерек аршаларың шыршаларың бәрің әнап мен деген аңсаламын сар жайлауым саумалдулық қолдайдарың салқын самал баурайларың таялаған беу туған жер сағындырған сар жайлауым саумалдулық қолдайдарың салқын самал баурайларың таялаған беу туған жер сағындырған сар жайлауым саумалдулық қолдайдарың салқын самал баурайларың таялаған беу туған жер сағындырған сар жайлауым саумалдулық қолдайдарың салқын самал баурайларың таялаған беу туған жер сағындырған сар жайлауым мына ушундай жакшынакай чыгарма жан эргитти дедик болот. Айтат шагылы болбойт, тоо болбойт, шайыры болбой, эл болбойт деп. Шамалды сайдагы апалардагы шайыр, шаңдуу, бүгүн көңүлдөр ачык, маанайлары жарык. Эшикте күн ысык, бирок биздин боо жизни ичи салкын,
абдан бир сонун отурабыз. Мына ушул боз үйдү тигип бүгүн бир дагы апам айтты, ушул жерде бир дагы баягы фабрика, заводдук эчтеке жок. Бүт өзүмдүн колума чыккан, заводдон чыккан, өзүмдүн фабрикаман чыккан буюм тайымдар деп. Керек болсо бул жерде апа бир кылымдык дагы жабдыктар бар экен, ошол эле кайненеңиздин колунан тигилген. Анан ушул буюмдар жөнүндө, ушул боз үйдү качан курдуңуз, өзүңүз ушунун баарын жазадыңызбы? Ошол боюнча айтсаңыз. Эми барыңар арбага бул боз үй тууралуу айта турган болсом, бул 97-жылы мен ушул боз үйдү көтөргөм. Болгону бунун ичинде эч кандай магазиндин же даяр нерсе жок, баардыгын өзүм жасадым. Анан букар менен мына термени бири тайнебиздики, бири чоң энемки. Булар бир кылымдан ашып калган дагы. Андан калган саймалардын баардыгын, чачык, жел боо баардыгын эле өзүм жасадым. Буларды ушундай өнөрлүү адамдар келип отуруп, ушинтип коноктор, куда күткөндөр келип отуруп кете турган жай болсо экен, жакшы жай болсун деп жасадым эле, ниет кылып. Кудайга шүгүр, ушундай күндөр болуп атат. Жакшы, кайнененин камырынан деген бир кыргызда жакшы макал бар эмеспи? Анан сиздин кайненеңиз дагы ошондой сизге окшогон ууз чебер болсо керек. Анан келинин дагы ошондой тандап алган болуш керек. Кайненеңиз айтчу эмес беле, сен мага окшошсуң деп? Эми баягы биздин ата бабаларыбыз айткан сөздөр баардыгы бекер эмес. Ошондой эле чындап эле баягы окшош болот экен. Келиндерден да Кудайга шүгүр бар, кылат. Жаш бирок ошолор өздөрү алып кетер деп. Аларга үйрөтүп каласызбы? Бул деген менин чоң кайненемдики, муну күбөгө жедирбеш керек, жайып туруш керек, муну жакшы сакташ керек деп же сиздин ар бир кылган ишиңизди көрүп эле алар ошону аптырып турушабы? Баардыгын убагында чогултабыз, сандыкка салабыз, дарылайбыз. Жаясыз. Жайганда ушу алып келип жазда тигем. Кышта деле турат, келген меймандар эме кылса тигип беребиз. Ошол жакшы жай болсун деп ойлойм. Анан ушундай кыргыздын бул буюмдары, салттарын өнүктүрүп, бирок жок кылганга аракет кылабыз. Жакшы, мына ошондой сизде апалар бар. Биздин кыргыздын баардык салттары, кол өнөрчүлүктөрү, иши-кыза, ата бабадан бизге эмне калды, ошолордун баары сакталып келатат. Сизге да ыраазычылык билдирели, өзүңүздүн кайненеңиз эмес, анын чоң кайненесинин бир кылымдык атайын буюм тайымдарын сактап, күбөгө жедирбей, татынакай кылып алып жүргөн дагы бул эрдик. Буйруза эми сиз муну келиндериңизге өткөрүп бериңиз, неберелериңизге өткөрүп бериңиз, чөбөрөлөргө өткөрүп бериңиз. Ушунун баардыгы өзүнчө бир тарых десек болот. Анан кес-кесте кыңылдап ырдап коесузбу же андай талант жокпу? Жок, меники ушу сайма менен жасаган таланттарым бар. Ырдай албайм. Ырдай албайм. Ырдасам жакшы болмок, кошулуп алат элем буларга. Жакшы, анда эмесе сиз ырдабасаңыз, биздин апалар ырдайт. Дагы бир чыгарма сиздер үчүн жаңырсын, кабыл алыңыздар. Şarının şanı bizde, şair appa gül kayır toğu bizde. Taş kömürges naringes dağı bizde, üç kolunges narın dayra bağı bizde. Taş kömürges naringes dağı bizde, üç kolunges narın dayra bağı bizde. Almacıklı karavan dağı bizde, mömö jemiş çaynagan kengsay bizde. Talanttары таңшыган өнөр bizde, батыр чыккан шамалды сай шары bizde. Talanttары таңшыган өнөр bizde, батыр чыккан шамалды сай шары bizde. Бұлбұл болып таңшығаны шаққа
bizde Kululuktu ынтымақ eli bizde Қонақ келсе жайнаған дастарханы Қош келіңіз мейман дос ели бізге Қонақ келсе жайнаған дастарханы Қош келіңіз мейман дос ели бізге Қош келіңіз мейман дос ели бізге Қош келіңіз мейман дос ели бізге Шамалдыстай шаарына келгенде, мына ушул топко келгенде бир өзгөчө апа менен тааныштым мен. Келгенде эле мына ушул менин жанымда отурган Анаркан апа, экөөбүз сүйлөштүк, баарлаштык, эчтен маектештик. Анан айтат, мен ушул өмүр бою 45 жыл бою өзүм трактор айдаган атайын бир окуу жайда балдарды трактор үйрөттүм дейт, өзүм трактор айдайм дейт. Анан мен өзүм таң калып атам, аялдардан кантип трактор айдаган айым чыксын депчи. Саламатсызбы апа? Эште сүйлөшүп калдык, анан ошол боюнча айтсаңыз, эмне жумуш кылдыңыз, өлкөнүн, ошол эле мамлекеттин өнүгүүсүнө, келечектеги жаштарга эмне тарбия бердиңиз, жана айтып калдыңыз, трактор айдаганды үйрөттүм. Анын керек болсо моторун эле ачып чачсаңыз керек, Ооба, балам. Кесип ошо индустриальный бүтүп келип, мастер производственного обучения деген диплом ошон жазылган, өндүрүштү окууду окутат деген. Трактор, автомобилдерди окутуучу чын эле Кыргызстан боюнча бир эле менмин. Министр бир жолу ушинтип айткан бир сөзсүз деп. Ошондо 45 жыл эмгек сиңирдим. Ошо балдар менен өкмөткө канча пайдап келдим чындыгында. Чөп дезе чөп төктүк, пакта дезе пакта төктүк, жер айда дезе жер айдадык, козу бак дезе козу бактык. Кыскасы анча эле 100 миңдеген окуучулар даярдап бүтүп койдум 45 жылдын ичинде. Азыр эми бактылуу, карыялуу отурам. Себеби 3 кызым бар, бирок балдарым ошо миллионда. Бардыгы көчөгө чыкканда саламатсызбы дезе, алтын бергендей болуп семирип, эме алып турам. Эми Шамалдысай шаарчасы жөнүндө айтып коеюн бир ооз. Бул түпкү түбү бар жер эле да, болчу биз ошо келгенде кагыраган чөлдөр эле 75-жылдан мурун эле келдим. 71-жылдан бери ушул жерде неме кылабыз? План кылып туруп, бул поселкового типа деген эле да. Шамалдысай шаарчасы эмес, кыштагы городской деп, шаар тибиндегидей. Ошондо заводдор иштейт эле. Бир нече заводдор, металлоконструкция, цемент заводу деп, пахта заводу деп, кайра иштетүүчү, анагы темир тезектерди иштетүүчү завод деп, анча даже ошо неме телевизордун запчастарын даярдай турган заводдор чыгып калды эле. Эми Каргашолум ногот 30 жылдык өмүр бардыгын тамтараш кылып кетти. Эми азыркы учурда кайра жаралып аткан кезибиз. Кайра алдейди бөбөктөп чоңойткондой болуп жаралып атабыз. 2 жыл болуп калды. Шаар тибиндеги Нокен районуна караштуу шаар атка конду, Кудай кааласа. Эми ошо шаарды азыр Мирбек Тотонов деген мэр башкарып атат. Жакшы бала келишинде ак жолтой болуп эле келди. Азыр эми ошо балага тыным жок. Чуркап эле жүрөт. Бала жөнүндө керек. Ал баланы тапканы келген жоксуздар. Апалар жөнүндө сүйлөшөбүз, өзүңүз жөнүндө сүйлөшөбүз, Мына ошондой Шамалдысай шаарчасынын тарыхын айтып өттүңүз. Анан мугалим өмөлүү дарак деген жакшы сөз бар эмеспи? Азыр эми сиз өстүргөн ошол трактористтер өлкөнүн кайсы жактарында иштеп атышат? Азыр эми өлкөнүн почти Россиянын бардыгында иштешет. Японияда иштейт. Францияда, мына ошо Францияда иштеп аткан окуучумун. Эжесинин үйүндө отурабыз. Францияда канча жылдан бери, Германияда иштейт. Даже Мексикага кетип калгандар бар. Түрдүү жактарда көп. Жакшы, анан аял киши өзү баягы эле техникага жакын болуп, трактор айдаса, анан үйдөгү жумуш бар дегенде бала чака, үй, кир коокту жууш керек, тамак жасаш керек. Ал жагын сиз трактор айдап талага чыгып келсеңиз ким аткарчу эле? Өзүм эле аткарчусумун. Илгерки келиндерден да балам. Өзүбүз аткарчубуз. 3 эле кызым бар. Трактордон тыкылдатып келип үйлөрдү жыйнап, саат 12 чейин тыпылдап эртемен садикке берип, ошентип жүргөнбүз да. Бардыгын аткарып, үйгө кирип, аял болуп, эшикке чыгып эркек болуп дегенде, Аллага шүгүр, бардыгы жакшы, кыздарым дагы жакшы, бардыгы небере чөбөрөлөр бар, Кудай кааласа. Жакшы.
Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, биздин апалардын арасында өзгөчө таланттарга ээ, өзгөчө өнөрлөргө бай апаларыбыз бар. Мынакей менин жанымда отурган Анаркан апа дагы бир өзгөчө таланттын ээси. Ошол эле убакта канчалаган окуучуларды окутуп, азыркы убакта апам айткандай, дүйнө жүзүнүн ар бурчунда өзүнүн эмгегин аткарып жүрөт. Анын баардыгы сиз үчүн сыймык. Ошондой иштерди дагы аткара бериңиз. Бекем болсун ден соолугуңуз, өмүрүңүз узак болсун. Ушундай эле апалар менен чогуу биргеликте жүрө бериңиз. Анда сиз өгөз отуруп алып туруп дагы мына ушул топтун аткарышында бир чыгарманы угалы. Кабыл алыңыздар. Токтогулу мыйык жерим мекеним, тоо булбулдун өстүргөнсүң неченин, толкуп ташкан таланттар бар өзүңдө, толкундан көркүн ачкан кеченин деп мына ушул топко келсем, Шамалды Сай шаарына келсем, токтогулдук бир таланттуу эжекебиз отурган экен. Эмне кылып келип калдыңыз сиздер? Мен ушул жерде жашайм, Шамалды Сай шаар жакты, Гүл Кайыр тобу жакты, ошон үчүн көчүп келип алдым деди. Саламатсызбы? Мана жакшы. Мен келгенде эле байкадым да, ушул чота сырттан келген окшойт. Шамалды Сай шаарында мындай апа жок эле десем, көрсө Токтогулдан келип турсуз. Иштериңиз кандай? Токтогулдук муун деп калдыңыз, бул жакта иштейм деп калдыңыз. Эмне жумуш аткарасыз? Эмне иш кыласыз? Убагында чек ара кызматында иштедик. Старший пекарь болуп, военный служащий болуп служить эткем. Азыр эс алып жатам. Пенсияга чыгып, анан пенсияда тынч отурбай, эми тазалыкка иштеп атабыз, шүгүр. Шаардын тазалыгын, анын көрктөнүүсүн карап, өзүңүздүн дагы болсо аста болсо салымыңызды кошуп аткан турбайсызбы? Жакшы. Анан токтогулдуктар мындай жандуу үндө эле жакшы ырдайт, отуруп эле эч музыкасы жок, аккордеону жок, ырдап коебуз деп калбадыңызбы?
Анан биздин көрүүчүлөргө дагы далил болсун. Азыр жалпы мына апалардын жанында отуруп бир жакшы чыгарма аткарып бериңиз. Кайсыл чыгарманы ырдап берейин деп атасыз бүгүн бизге? Асанкалы Керимбаевдин ырдын. Азамат мынакей анда эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр бизге жакыныраак келиңиз. Мына ушул топтун таланттуусу, жашы биздин апабыз сиздер үчүн Асанкалы Керимбаевдин бир жакшы чыгармасын аткарып берсин, кабыл алыңыздар. Асанкалы Керимбаевдин бактылуу болгум келет Айбали махабаттан. кеттиги. Бактылуу болгум келет махабаттан, дүйнөдөн эс тартканы келе жаткан. Ары кыз менин жайдак тагдырыма, өзүңсүң өчпөс нурун отун жаккан. Ары кыз менин жайдак тагдырыма, Eyvallah. өзүңсүң өчпөс нурун отун жаккан. Сени издеп көлдү кездим, сууну кечтим, дүйнөдө далай жолуң азап чектим. Өмүрүм өтүп жатат эңсө менен, ай чалтын келер жагың кайсыл тарап. Өмүрүм өтүп жатат эңсө менен, ай чалтын келер жагың кайсыл тарап. Ай чалтын келер жагың кайсыл тарап. Кол чабуулар болсун. Гүлкайыр тобунда мына ушундай таланттуу апаларды биздин Гүлсүн апа топтоп алган экен. Анан кайсыл ырларды көбүрөөк ырдайсыз? Илгерки ошол эле оончулар Рыспайдын, Асанкалыдын, Чубактын, кийинки эле мынакей Жаныш Кочкоровдун негизи кайсыл ырларды көбүрөөк ырдайсыз? Көбүнчө ошо эски муундагы ырлар, Жаныш Кочкоровдун деле ырларын ырдайбыз. Жакшы. Мына тазалыкта иштеп жүргөндө кыңылдап, ай чалтын келер жагың кайсыл. Жакшы. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, канча балаңыз бар, канча небереңиз бар? Мен бир кызым бар, жолдошум бар, Кудайга шүгүр, 5 неберем бар, күйөө балам бар, эл журт бар, шүгүр. Жакшы. Неберелерди карап, анан баягы илгери апалар бешикке неберени салып коюп, анан алдей ырларын ырдап, уктатчу эле. Азыр деле ошентесиңер же памперс кийгизип эле барып нар жаткызбосуздарбы? Эми биз сайыз малында өттүк да, анда биздин убакта памперс жок эле да. Биз пленка менен багып чоңойтконбуз. Азыркылар эми Жаткызбайсыздар. билбедим, жакшы эле чоңоюшуп атат. Жакшы, мына ушундай тамашалуу сөздөрдөн кийин дагы бир чыгарма угабыз. Кабыл алыңыздар.
жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кысып кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Амандык болсун дешет, бөксөлөр толсун дешет, байырлап башыбызга бак дөлөт консун дешет. Бар болсо кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Мына ушундай менин колумдагы тургандай мыкты буюм тайымдар жасаган кыргыздын өзү эле айтып турбайбы, кол өнөрчүлүк деп а, колдон чыккан баардык өнөрүңдө эмне болсо фантазияңа жараша кыла бер дегендей элечи. Мына ошондой нерселерди менин жанымда отурган апам дагы тигет экен, саят экен, иши кылса Кыргызда эмне таандык баардыгын кылам дейт. Апа саламатсызбы? Айтсаңыз эмне кыласыз? Колуңуздан эмне келет? Кандай буюмдар жасайсыз? Биз билбеген кандай нерселерди жасап жүрөбүз? Ошол боюнча айтсаңыз. Буюмдарына керектүү нерселерди жасайм. Муну аяк кап, илгери ушинтип аяк боз үйгө кире беришин, э? Анан буга пияла, чайнектерди тизишкен. Мынтип коюп коюшат. Сынбайт, таза турат. Сынбайт, тура берет. Анан кыздарга сеп, бет арчы. Назиги бар. Өзүңүз жасагансыз, а? Өзүм жасагам. Назиги бар. Апалар ушунтип эле. Мончок кадап. Баштап бет арчы жасап коет экен. Анан кийин дагы Анан чайнекке койсо болот, казан кармасы болот. Азыркы жаштарга да үйрөтөм, үйрөнгүлө деп. Чайнек койгучу. Бул жастык, кыздарга сепке кошсо болот. Кыргыз үй чачып, эң башкысы баардык нерселерди жасайт экенсиз, э? Мына ушундай чачыктар жасайт экен. Баягы айтып коет, аял затына тиешелүү баардык буюмдарды ошол эле кыргыздын кол өнөрчүлүктө эмне бар болсо ошолорду жасайт. Анан шырдак, ала кийиз деген дагы бир жакшынакай нерселер бар, аларды жасаган. Сиз жалаң ушундай токуйсуз. Бул дагы болсо эми бир өнөр. Ар бир адамдын колунан келе бербейт мындай токуган, мен деле токугум келет, бирок биздин колубуздан келбейт дегендей. Ар бир адамга бир өзүнчө талант, өнөр берип коет экен. Апабыз болсо мына ушундай өнөрү бар. Кырда базадагы апалар менен чогуу жүрүп, ар бир жакшылык иш-чараларда ушундай кол өнөрчүлүгүн көрсөтөт экен. Сизге ийгилик каалайлы, колуңуздан дагы көп буюмдар жасала берсин. Ошол жаштарга үлгү болуп, жаштарга үйрөтүп бар болуңуз, а? Дагы бир чыгарма кабыл алыңыздар.
Мәңгілік байлығыбыз, көп болып майрамыбыз, бақытқа толып тұрсын ай Алатау аймағыбыз. Егеменде кен болып, елі біздесін болып, қырғызым жай тұрмышта жашайлычы. Егеменде кен болып, елі біздесін болып, қырғызым жай тұрмышта жашайлычы. Бузго бейбестен ай бүтүндүн бөлүнбөстөн, чайпалып төгүлбөстөн ай качылап бөлүнбөстөн, кадырды тепсебестен ай өткөндү эстебестен, кыргызым жай турмушта жашайлычы. Кадырды тепсебестен өткөндү кетпебестен, кыргызым жай турмушта жашайлычы. Адамда намыс болып, алғалап қадамыбыз, өдөнді намыс болып. Жарқырап жылдызыбыз, жақшырып тұрмышыбыз, қырғызым жай тұрмышта жашайлычы. Жарқырап жылдызыбыз, жақшырып тұрмышыбыз, кыргызым жай турмушта жашайлычы. Бакытты бирге жаныдап, ырыскы кутту кармап, бирге бажырабай эмгекти элге арнап. Ар иште шаар бололу, ар дайым бар бололу, кыргызым ынтымакта bir bololu. Ar işte şar bololu, ardayım var bololu, kırgızım ıntımakta bir bololu. Kırgızım jay turmuşta bir bololu, kırgızım ıntımakta bir bololu. Анаркан апа ошол убакта трактор айдабастан, трактордун ичинде дагы баягы эрийип кеткен убактарда кыңылдап, анда сен 15, анда мен 15 жашталым деп жаш кезинде эстеп ырдап жүргөн. Анаркан апа, сизден бир сураналы, бир эки куплет ырдап бербейсизби, кандай кейсиз? Өзүң айткандай окуучуларды тоо ташты алып жүрүп, чөп чаптырып атканда ырдаган ырларым бар ичинде. Кайдыл чыгарма. Гүлсүм Мамашованын Кыштак четинде. Айбали, бир куплет. Күрктөнүп чаккан аймагы, таласы кийген сайманы, токчулук жытту айылымдын, төгөн күз эмгек майданы, жары кер толук бозойдун, жолуна тостум, алдынан тостум, жолунан тостум жайдары. Курбуга кымбатта, кубаныч кошуп сырдаса, сыр түнүн чечип олутуруп, сезбеппизли күн басса, жыргалы белең сезимден, жылдыздар көзүн, жылдыздар көзүн, жылдыздар көзүн ымдаса. Кол чабып коелу келиңиздер. Биздин көршүлөр дагы кол чабып аткандар. Гүлсүн апа чындыгында топтогу апалардын баары таланттуу экен, өнөрлүү экен. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Жетинин бири Кыдыр, онунун бири Олия деген, Мүмкүн азыр бизди көрүп жаткандар ичинен жакшы тилектерин айтып,
сиздерди мактап жактап аткан болуш керек. Мына ошондой мактоого татыган алдыңкы топтордон болуңуздар. 7 каналдагы талант топтор программасы ар дайым сиздердин талантты өнөрдү элге жеткизүүгө ар дайым даяр. Анан эми сизге апа бир жыйынтыктоо үчүн бир микрофон сунайын. Эми бизге жакындан көмөк көрсөтүп, жакындан жардам көрсөткөн, бизди колдогон, биздин мэрия тарабынан Света Айдарбекова деген кызыбыз, ошондой эле Жазгүл Таштаналиева деген кызыбыз жакындан колдоо көрсөтүп, биз ушундай деп суроо койгонубузда, ушу сиздер менен биз менен кошо сиздерди кабыл алып, жакшы күтүп алды. Биз аларга ошондой эле мынагу өзүбүздүн жергиликтүү советтерден шайланган жакшынакай бир балдарыбыз, азамат балдарыбыз бар. Депутаттардан Султаналиев Жыргалбек, ошондой эле Жумаев Асылбек деген бала. Булар дагы бизди ар дайым колдойт. Биз ушундай бир жактарга ушундай чакыруу менен ушундай чакыруу келип турат сиздерге окшоп. Ушул мезгилдерде биз ушу кайрылабыз. Бизди дайым колдойт булар. Бул балдарга дагы мен ушул берүүдөн пайдаланып чоң рахматымды, ыраазычылыгымды айтып кетем топтун атынан. Ошондой эле ошо 7-күндүн ысыгына, мындай убакыттын жолдун алыстыгына карабастан, ушу 7 каналдан келип, бакыт ошо 7 канал таланттуу апалар телепрограммасын алып барып жүрүсүң. Сага дагы Жайнагүл экөөңө чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ар дайым келип биз сиздер менен, силер биз менен болгула. Ушу 7 дубандын апаларын жетелеп 7 каналда жүрө бер балам. Рахмат апалар. Ден соолугуң болсун. Ай рахмат. Ар дайым бар. Рахмат апалар. Сиздерге да бекем ден соолук. Анан мен да учурдан пайдаланып ошол сиздерди колдоп жаткан жалпы ушул Шамалды Сай шаарындагы айыл өкмөт башчыларына, мэрияга, сиздерди колдогон ошол алдыңкы депутаттарга бардыгына ыраазычылык айтам. Апаларды колдойлу, бейшенен таман алдында дейт, апалардын батасын алалы. Ары бери чыкканда колдоо көрсөтүп турсак, биздин апалардын таланты ташкындап, өнөрү өрмөктөлүп, эл алдында өздөрүнүн жакшы чыгармаларын арнай берет. Барыңыздарды ошондон жалпы ошол 7 канал атынан ыраазычылык билдиребиз. Биздин апаларыбызды колдоп, бүгүнкү күндө мынтип күзүнө жетип болуп сүйүнтүп, жакшынакай эфирге чыгарып аткан сиздер, жалпы кыздарга, жигиттерге ыраазычылык билдирип, бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктайбыз. Келерки жума көрүшкөнчө аман болуп бар болуңуздар.